Эгер бүгүнкү Акылбек Жапаров теңиз бөлтүрүк түзүп келген келишим боюнча кала турган болсо, Кыргызстан уттурат. Баарын эсептей турган болсок, 700-800ге жакын, 1000ге жакын адам жумушсуз калып атат. Булар 1 миллиард 300 миллион сом төлөш керек эле. Ошондо биз канча 5 миллиардтан ашык артка кетип атабыз да. Алдыбыз 5 жылдан, аркабыз 4 жылдан камалып да чыктык. 25 бала. Теңиз бөлтүрүк Акылбек Жапаров айткан. Биз силер утуп алган исиктин ар бир тыйын төлөп бүткүчөк, биз сүйлөшүүгө барбайбыз деген. Кийин эгер туура эмес келишим болуп калса дагы жоопкерчиликти президентке коелу деп атабыз. Азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, ошол Эдил Байсаловдардын таасири күч экенин мен ошондо көрдүм да. Бирок эмне үчүн Кыргызстан тарап теңиз бөлтүрүк жоопко тарта албашы керек? Эмне себептен ушул келишимге киргизип коюп атат? Бир гана жолу бар, ушул келишимге барган адамдарды жоопко тартып, ошолорду кандай себепте болгонун иликтеп, сүйлөшүүлөрдү кайра башташ керек. Арыбаңыз Нарис мырза, атайын убактыңызды бөлүп маек берүүгө келгениңизге ыраазычылык билдирем. Анан сиз менен ушул кумтөр маселесин тегерегинде сөз кылайын деп турам. Себеп дегенде ушул кумтөрдүн күнгөй тескейи боюнча баардык маселени башынан билген адам катары бүгүнкү күндө биздин кумтөрдөгү акыбал кандай, ушул боюнча кененирээк сөз кылсам дегем да. Анткени мына биздин бийлик кумтөрдү алганына 1 жыл толот мына. Ушул аралыкта биз эмнеден утулдук, эмнеге жетиштик, же ушул кумтөрдү алганыбыздын жыйынтыгы келечекте кандай таасир берет? Ушул боюнча сөз кылалы алгач. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Убакыт бөлүп ушул чакырып, ушул пикир алмашкандыгыңызга чоң рахмат. Бизде азыр кандай болуп атат? Эгер бүгүнкү Акылбек Жапаров теңиз бөлтүрүк түзүп келген келишим боюнча кала турган болсо, Кыргызстан уттурат. Мен бул сөзүмдү ушул келишим күчүнө кире электе, кол коюш электе эле 31 мартта Азаттыкка берген интервьюмда айтканмын өзүмдүн азыркы келишим боюнча оюмду. Эми азыр биздин ушул өкмөт, бийлик 4 апрелде жарыялады. 4 апрелде жарыялаганда ушул келишимди толук көрсөтө алышкан жок. Жогорку кеңештен дагы жабык эшик артында карашты. Коомчулукка бул жабык дейден калды да. Ошол эле убакытта 4 апрелде Централдын сайтына киргенде биз ошол келишимдин болжолду, баса айтып коеюнчу, болжолду негиздемесин көчүрмөсүн алганбыз англис тилинде. Анан официалдуу переводчик центрге алып барып биз котортконбуз. Котортуп, ушу элге жарыя кылдык. Эгер ушул келишим менен бара турган болсок, биз Кыргызстан тарап толук уттурабыз деп. Эмнеге? Себеби эң негизги нерсе бизде биз кумтөрдүн экологиясы деп коңгуроо алып келгенбиз. Канча жыл митингдер болду, ал боюнча көптөгөн маселелер болду, ал боюнча да көбүсүздөр. Ошол мезгилде ошол бийликке биз үнүбүз жеткен эмес. Тескерисинче ар кандай туура эмес иштер болгон. Алдыбыз 5 жылдан, аркабыз 4 жылдан камалып да чыктык. 25 бала. Анан ошол нерсенин баарын мындай айтканда мен элдерге түшүнүктүү болуш үчүн мындай жөнөкөйлөтүп айтсам, Жол Центра Голдтун астында дочерний компанияда коет, Кумтөр Operating Company, Кумтөр Gold Company деген экөө иш алып барат. Ошол эки ишкананын баардык милдеттемеси, мындай айтканда, буга чейинки кылган кылмыштарын дагы баарын биз Кыргызстан тарап өз мойнубузга алабыз деп келишимге жазып коюшту. Мен ошол пунктка каршы чыктым. Анткени буга чейинки кылынган экологиялык чыгымдарды ким төлөйт анда? Финансылык. Биз Кыргызстан азыр биз сотко бергенбиз. 1 жыл аралыгы болду мына. 1 жыл аралыгында сот процесси жүргөн эмес. 4-дөн кийин өтө тездик менен жанданды да сот процесси. Анткени келишимде жазылып турат. Баардык исктердин баары жокко чыгарылгандан кийин 45 күндүн ичинде жокко чыгарылыш керек деп турат.
Анан тилекке каршы ошол соттук процесс болбой калды. Эми болбой калганда биз ошол коомчулукка ачык жарыяладык, жардам сурадык. Ушуга кайдыгер эмес жарандарды ошол сот процессине келип күбө болуп кетсин деп. Процесске башталарда эле мен ушул ишенбөөчүлүк көрсөттүм судейский составга. Анткени булар буга чейинки процессинде 1 жылдан бери төлөбөй жүргөн, мындай айтканда, биринчи инстанциядан утулуп калышкан да Октябрь райондук сотунан. Булар 1 миллиард 300 миллион сом төлөш керек эле. Госпошлина деп коет, утулуп калган тарап. Аны төлөй албаганына байланыштуу сот процесси жүрбөй келген. Сотта алардын арызын канагаттандыра кабыл албай жүргөн. Бирок 4 күндөн кийин кандайдыр себептер менен ошол иш жанданды дагы 1 күндүн ичинде ошол калыбына келтирүү, анан ошол 2 айлык мөөнөттө ошол 1 миллиард 300 төлөп берүү милдеттендирилди. Анан мен өтүнүч киргиздим. Төлөп бүткөндөн кийин 2 айдан кийин сот процессин баштайлык. Анткени процедура өзү ушундай. Эгер төлөбөй койсо ким жоопкерчилигин алат деген маселелерди койгондо жок, төлөйт деди. Сот баштай берели. Сот баштай бериш керек деп ушул бизге обжаловать эткен биздин Октябрь райондук чечимине макул эместигин билдирип, биз утуп алган 3,5 миллиард долларды, 261 миллиард сом ошол экини жокко чыгаруу боюнча ишти баштады. Буга чейин сиздер сотко берип 261 миллиард сомду уткансыздар да экологиялык доонун негизиндечи. Анан биз кумтөрдү өзүбүзгө алып аткан болсок, анан биз өзүбүзгө өзүбүз айыпкер болмок белек деген негизде кайра ошону жокко чыгаруу процесси болуп атат азыр, туурабы? Эгер жокко чыгарбаса дагы, жокко чыгарган күндө дагы эгер келишим күчүнө кире турган болсо, анда биз толук утулабыз. Биз мындай да, эгер ута турган болсок, уткан болсок, биз өкмөттүн бир чөнтөгүнөн алып, экинчи чөнтөгүнө салып берген болсок. Ошону айтып атам да. Биз Сентаран чөнтөгүнөн алып берели деген ишарат менен бергенбиз. Ооба. Бирок жанагы келишимдин негизинде ушундай болуп калат да. Келишимге ушинтип жазып алышты. Демек биз жана жаңы келишип аттык, сиз айтып аткан келишим боюнча биз экологиялык доодон баш тартып атабыз. Болгон жанагы акциябыздан Сентерадагы 26% акциябыздан да баш тартып атабыз да. Демек баш аягы бир где-то 4,5 миллиард долларлык биз жоготуп отуруп атабыз да ошонун баарын экологиялык жана доодон баш тартканда, акциянын баасын эсептегенде биз ошондо утуп атабызбы, утулуп атабызбы? Жаңы бул келишим эгер күчүнө кирип кетсе. Эгер келишим күчүнө кирип кетсе, мына азыр Кумтөрдө 170 тонна алтын бар деп атат. Анан 170 тонна алтындын нак баасы баягы иштетилгенден кийин, баягы чыгымдарын алып салгандан кийин ошончо турабы мына. Ошону эсептеп чыгыш керек. Биринчиси, сиз айтып аткан акциялар. Акцияны бул азыр Торонтодо ачык биржада турат. А эмне себептен ошону саткан жокпуз? Сатсак болот эле. Толук кандуу биздин укугубуз бар эле, ачык турат. Сатканга ошондо 900 миллион канадалык доллар менен эсептегенде, АКШ доллар менен эсептеп турган болсок, бул 700 миллион доллардын тегерегинде болот. Акциябыз азыркы күндө, бүгүнкү күндө, мен көчөдөгү отслежка алып карадым. Мындайда биз бир нерсени мындай эстен чыгарып коюп атабыз да. Сентаран сайтын кирип карасаңыздар болот азыр дагы. Англис тилинде, анан француз тилинде, эки тилде турат. Орусча которуп алып, азыр эми техника жол берет да, мындай кызыккан кишилерге. Ошол жерде жазылып турат, мен көчөдө карадым. Сентаран карамагында баягы кен байлыктардын кайсы жерде кен байлыктар бар экенин жазып чыгарып атышат. Анын ичинде Кумтөр, мен көчөдө Facebookка чыгардым, Facebook баракчама. Кумтөр Сентаран карамагында деп жазылып турат. Бул 20 майга чейин 45 күн болот. Ошого күнгө чейин булар исктерди алып тазалап баарын жокко чыгара албаса, бул күчүнө кирбей калат келишим. Алар дагы жазды. Биз аз акционерлер менен дагы кеңешме өткөзүп атабыз. Анан бирок биз күмөнүбүз пайда болуп атат. Ушул
келишимдин күчүнө кирерине деп Центарас дагы официалдуу өзүнүн сайтына жайгаштырып атат. Ошол Центаранын сайтындагы маалыматка таянып биз дагы айтып атабыз. 20-сына чейин соттук процесс өзүңүздөр билгендей бир процесс менен бүтпөйт. Бул чоң процесс, муну карап чыгыш керек. Мына баштала элек даже процесс каралып ушул иш боюнча, иск боюнча. Анан бул жерде өтө мындай туура эмес. Одоно мен бир нерсени баскаларга айтып коеюнчу, бул өкмөт ошол сот чыгарган чечимдерди мойнуна жүктөп алып, биз ушуну 45 күн ичинде жокко чыгарабыз деди. Бул кайсы мыйзамдын негизинде, кайсы конституциянын кайсы мыйзамдын негизинде өкмөт ошону мойнуна алып алды. Мен ушуну айтат элем да, Акылбек Сөнбекович, теңиз бөлтүрүк, сиздер соттун чечимин кантип жокко чыгарасыз? Соттун чечими сот өзү гана жок, кийинки инстанцияда жокко чыгара алат. Экинчиси, ошол иск берген тарап өз эрки менен кайра артка кайтарып алганда, мындай айтканда, мунун артында мындай сөз турат да, биз баягы милдеттенмелерди алып туруп кийинки инстанция аркылуу мурдакы инстанциянын чечимин жокко чыгартабыз деген эле маани турат да мындай түшүнгөндө. Мен ошондой гана түшүндүм. Бирок ага кандай жол берди? Эмне себептен ошонун баарынан мындай жөнөкөй жол менен берип коюп атабыз да, мындай айткандачы, акциябызды берип атабыз. Анын ичинен исктердин баарынан отказ кылып атабыз. Акыркы ушул Акылбек Сөнбекович Жапаровдун комиссиясынын корутундусу турат. Ал жерде 1 миллиард 200 миллион сом дагы киргизип атат. То есть доллар. Бул жанагы налогдун налог. 1 миллиард доллар да коелчу, 1 миллиард доллар, анан жанагы 3,5 миллиард доллар, 4,5 миллиард доллар, анан жанагы акцияны кошолук. Ошондо биз канча 5 миллиардтан ашык 5 миллиардтан ашык артка кетип атабыз да. Анан ошол эле биздин алтындарыбыз. Андан кийин кумтөрдү рекультивация кылыш керек. Кумтөр канчага турат ошонун баасы? Маселен, рекультивация деген аябай чоң акчаны талап кылат да, жана анча уу калдыктардын баарын кайра калыбына келтирип, жерди кыртышын эме кылган өзү. Ал биз комиссияда иштеп атканда сунуш бергенбиз. Бул конце проекта 2026 болчу, кумтөр боюнча, келишим боюнча. Ошол жылы 69 миллион доллар биздин эсепке түшмөк, рекультивационный фонд. Бизге түшө элек, биздин Кыргызстандын банктарында эмес, азыр бул трастовый фонд Англияда турат, бул акча. Акыркы маалымат боюнча 53 миллион деди. Ошол 53 миллионду беребиз деп атат. Бирок бул жетпейт. Рекультивация кылган, толук рекультивация кылганга бул жетпейт. Анткени хостохранилищанын өзүн эле кармап туруш канча деген эмеге чоң акчалар талап кылат. Буга чейинки Союз 70 жыл казган кумтөрдүн мындай кичинекей көлөмдөгү хостохранилищалар мына турат. Кайсайда, Майлы сууда, Ак түздө, ошолордун жылына канчадан долларларды корот, содержать кармап турабыз. Бул түбөлүк кала турган уул зат да. Биз ошону кийинки урпактарга өткөзүп беребизби? Маселе ошондо турат да. Эң негизгиси экология деп чыккандан кийин экологияны талкаладыңар мына деп туруп канадалык компанияны мындай айтканда кетирип аткандан кийин биздин азыркы бийлик дагы ошол жаатында иштерди жасаш керек эле, экологиялык. Убактылуу өкмөт мына 1 жыл болду, 16-сында 1 жыл болот мына, майдын 16-сында. Эң биринчи сунуш ушул теңиз бөлтүрүккө ушу экологиялык маселелер боюнча биз маселе койгонбуз. Кандай болот? Эмне пландарыңар бар? Кийинки келечекте кандай иш алып барасыңар? Дегенде экология боюнча көптөгөн мындай ооз эки түрүндө айткан. Бирок азыркы күнгө чейин бир дагы план проектиси жок. Ошол улучшение деп коет, баягы экологияны мындай жакшыртуу иретинде эч бир жумушун көрө алган жокмун. Биз суранып атабыз, барып көрүп келгенге. Баягы маалымат каражатты баарын алып алып, барып көрүп келели, өз көзү менен көрүп келели, кандай иштер жүрдү. Мен 1 жыл убакыт болуптур, барып келгеним. Ошол 1 жыл убакытта мен барып суроо бергенде дагы ошолорго жооп бере алган эмес. Эми ал убакта бир 3 ай өткөн. 3 айдын ичинде дагы мындай сураш мындай эмерек болчу да, кичине. Ыңгайсыз болчу да. Азыр болсо мына толук кандуу сурай турганга
укугубуз бар. Баардык нерсе жабык түрүндө өтүп атат. Кумтөрдөгү ошол келип аткан тетиктери жабык түрүндө келип атат. Ким алып келип атат? Кандай келип атат? Сиз айтып атпайсызбы? Баары жабык болуп атат депчи. Чындыгында мына 1 жыл болду биз өзүбүзгө алып иштетип баштадык деген сырттан башкарып киргизипчи. Анан ушул аралыкта өкмөт дагы бир сиз айткандай коомго канча алтын казылды, канча киреше түштү, сиз айткандай тетиктерди канча сомдон алып келип атабыз, чыгымы кандай болуп атат, эч бир жашыруун кармап атат да. Жогорку кеңештин депутаттары маалымат ала албай коюшту. Сурап отчет бергилечи десе дагы бул жашыруу маалыматты беришкен жок да. Анан ушу 1 жыл аралыгында чындап эле биз киреше көрүп атабызбы, көргөн жокпузбу, коомго жабык болуп атпайбы? Биз ошондо экология кандай болуп атат, сиз айткандай таптакыр эме коом түшүнө албай атат да. Биз алдык деген эле эйфорияда турабыз, бирок пайдасы кандай болуп атат, биз коомго жабык бойдон калып атат да. Ушул боюнча кандай пикирдесиз? Мына Садыр Жапаров президентибиз 1 жылдын аралыгындагы биздин кумтөрдөн сырттан башкарып киргизгендеги ишмердүүлүктү эсеп палатасын жиберип текшертип, анан 2 айдан кийин мен отчетун толук берем деди да. Биз ушу эсеп палатасына ишенсек болобу? Анан кандай жыйынтык чыгарат, аудит жүргүзөт дегендей. Биз өзүбүздүн сунушубузду айттык. Эң биринчи бул эсеп палатасынын барышына чынында буга чейин бул өтө коррумпированный мекеме болуп эсептелип келген да бул ишка. Анткени канча деген аудиторлор бул взятка боюнча кармалып, канча деген жетекчилер алмашып, анан бул ушул счетный палатада мындай доверие жок да, элдечи, мындай ишеним жок. Анан биз сунуш берип атабыз экология боюнча коомдук комиссия түзүп бергиле деп. Азыр бүгүн эртең ушу кагаздарды даярдап өкмөткө сунуш кылабыз. Сунуш анан өкмөт кандай чечим кабыл алат. Бир экинчиси ошол экология жаатында ошол келип аткан тетиктердин кайсыл кимдер аркылуу келип атат, бул ачык эмес. Биз ошондо талап кылып атабыз. Мен бир мисал айтып коеюн бул боюнча. Мына биз чет элдик компанияларды чыгарып атабыз деген менен биз кайра четинен эле ошол эле монголиялык компанияны киргизди, Теңиз Бөлтүрүк. Анан австралиялык бир компанияны киргизди, турецкий бир компанияны киргизди. Алар келип иштесине мен деле каршылыгым жок, эгер биздин Кыргызстандын кызыкчылыгына иштей турган болсо. Бирок алардын иштөөсү кандай болуп атат? Бир дагы техникасы жок. Бир дагы мындай каражаты жок, келип алып биздин жарандарды иштетип атат. Биздин техникаларды ижарага алып иштетип атат. Ал боюнча мен мына Жетекөз райондук налоговый службага барып маалымат алганда январь, февраль, март айында 23 миллион сом Жетекөз районунун салыгына түшпөй калыптыр. Эмне негизинде ошол эле бул түрк фирмалардын, турецкий фирмалардын, ошол монголиялык фирмалардын иштерин мурунку ушу жергиликтүү компаниялар иштетчи Жетекөз районунда. Анын ичинен ушул School Resource деген бар эле, анан 15 компания бар эле, бул жергиликтүү компанияларда ушул подрядный организация деп коет, ошолордун контракттары бар эле. Мына азыр 15 компанияны дагы жумушсуз калтырып атат. Азыр эмне себептен, себебин айтпай эле. Болбосо бул канадалык компания турганда булар 2 жылга контрагы бар болчу. Бирок ошол 2 жылдык контрагын дагы 1 жылга калды, ошо 1 жылга узартпай булар контрагын быйыл жокко чыгарып атат да. Эгер мен суроо берет элем да Теңиз Бөлтүрүккө. Эмне себеп болду? Ошол компанияларды алып келгенге. Эгер иштей албай атат, өзү Теңиз Бөлтүрүк өзү мага тастыктап берди. Монголдорду иштей албай атат, түрктөрдү иштей албай атат депчи. Эгер иштей албай атса, анда эмнеге алып келдиңер? Мына жергиликтүү ошол компаниялар берген $150 ушу метр погонный деп коет, ушул эмеге контракт ушундай беришкен, договор коммерческий предложение. Бирок аларды кабыл албастан эмнегедир ошол чет элдик компанияларды $180-200 кабыл алышты. И жатаканасындагы, тамагындагы баарын ошонун ичине киргизип атышат. Мындай коррупциялык схема бар да, значит, бул жерде аныктап чыгыш керек да, тактап чыгыш керек. Мен ушул счетный палатага да кайрылат элем да, булардын контракттары кандай түзүлүп калды? Ким аркылуу түзүлүп калды? Кимдер иштеп атат? Ошол себептен бул
өтө тыкат текшерип чыгыш керек да. Ошон үчүн мен коомдук комиссия деп атканым ошол да. Анткени бир аудит жүргүзгөн компанияга, счетный палатага ишеним азыраак болот да. Буга чейин баягы азыркы биздин президентибиз бийликке келгенге чейин кумтөр боюнча маселелер көтөрүп келген да. Анан ушул маселени көтөрүп келгенде негизги белгилеген нерсеси ушул биз кумтөрдү экологический доого берип, жыгып, анан миллиарддаган доллар төлөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз эл аралык кандай сот болсо деле утабыз, биз экологиялык доо боюнча деп айтып келген да. Анан өзү бийликке келгенден кийин эмнегедир экологиялык доодон баш тартып, тынчтык келишим негизинде биз бул жыйынтыкташыбыз керек, өзүбүз калышыбыз керек деп ой өзгөрүп калды деп эсептейсиз. Бул маселе боюнча президенттин өзүнөн сураш керек. Менин оюмда бул мындайда, чынында бул экология боюнча биз эч кандай күнөм санабашыбыз керек. Анткени бардык тастыкталган маалыматтар бар. Бир эмес 3 комиссиянын корутундусу бар. 3 комиссиянын корутундусунан дагы эл аралык компаниялардын ушул чыгым келтиргендиги экологиялык анык деп бул дагы тастыктап берген чет элдик баягы биздин экспертиза жүргүзүп беришкен да. Биз чынында күнөм санабашыбыз керек. Биз мына өзүбүздүн соттордон утуп чыктык. Тем более международный норматив деген бар. Бул нормада бардык экологиялык ушундай келиспештиктер, анын ичинен жанагы ар кандай кырсыктардын баары ошол жергиликтүү бийликтин мыйзамдары менен каралат деп жазылып турат да. Келишимде дагы 2009-жылкы келишимде дагы ушундай жазылып турат. Все экологические разбирательства будут разбираться по законодательству КР деп жазылып турат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралат деп турат. Анан эмне себептен ушул нерсе каралган жок? Эмнеге чочуп атат биздин өкмөт, бийлик? Биздин бийлик ушундан ачык айтыш керек эле, эгер утула турган жагдайлар болсо, кооптулук кайсында дегени ошолордун баарын ачыкташ керек эле. Бир экинчиси ушул былтыр временный правление киргенде, убактылуу башкаруу киргенде Теңиз Бөлтүрүк Акылбек Жапаров айткан: биз силер утуп алган исиктин ар бир тыйын төлөп бүткүчөктү биз сүйлөшүүгө барбайбыз деген. Барбайбыз деген. Биз мына биринчи инстанцияны утуп, экинчисин уталы элек деле булар сүйлөшүүгө барып кол коюш койду. Кол койгонуна дагы бизде күмөн жаратты. Анткени төртүндө Акылбек Жапаров кол койду, анан кайра кийинчерээк Теңиз Бөлтүрүк кол коюш керек деген маалымат чыкты да. Анан Теңиз Бөлтүрүк 2 жарандуулугу бар адам, экинчиси акционерный обществонун директорлор эч кандай мамлекеттик ишке жооп бербейт деп турат мыйзамда. Конституциялык орган эмес да ал. Анан бул жагын кандай түшүнсө болот? Бул жагындагы күмөн жаратып ушул бизде ушундай көп. Бул боюнча биз көптөгөн маалыматтарды бердик, кагаздар менен тастыктап бердик. Бирок кандайдыр себеп менен эч кандай мындай жооп жок да азыркы күнгө чейинчи. Мен ушул правоохранительный органдардын жетекчилерине кайрылат элем да. СМБга, прокуратурага, МВД ушул иштерди тыкаат изилдеп карап чыгыш керек да. Кимдер барды, эмне себептен барды, эмнеге ушундай жагдайга келип калдык? Мунун артында ким турган? Кандай сүйлөшүүлөр болгон? Эмне себептен провал болду? Канча деген миллиондорду короттук? Ошол жерге келишимдерге барыш үчүн канча деген адвокаттарды жалдадык? Канча жолу сыртка чыгып биздин официальный делегат болуп барып келген адамдар кандай жоопкерчиликке тартылат? Ошол менин бир гана таң калтырган нерсе ушул болуп атат. Бул нерсени ачыкташ керек. Бир жыл кастарлап, баягы эч кимге көрсөтпөй, көшөк артында иштеп, жогорку кеңеште да жабык ишик артында карады эле. Бирок центр ошол күнү чыгарып койду го, мынакей депчи, көргүлө деп. Биз ошол күнү алып элге жарыя кылдык. Мынакей мындай экен, эл журт буга кандай карайсыңар? Дегенде бардык мындай көпчүлүк, коомчулук буга мындай каршылыгы билгизди, түшүнбөй турган билгизип атат. Азыркыга чейин түшүнүксүз болуп атат да. Анан муну түшүндүрүү жолу бул бийликтин азыркы күндө мына официалдуу семьялары бар, ошол аркылуу түшүндүрмөсүн берсин.
эгер туура болсо анан биздин дагы бир талап кандай болот, президент кол койсун деп атабыз. Эмне себептен? Эгер жакшы болсо дагы президент ушул нерсени баштаган, ушул нерсени аягына чейин өзү турсун. Экинчиси, эгер жооп кийин эгер туура эмес келишим болуп калса дагы жоопкерчиликти президентке коелу деп атабыз. Ошондуктан президент кол койсун деген биздин ушундай талаптар болуп атат. Анан сиз ушул кумтөр маселесин жакшы билген адам катары президенттин өзү менен жолугушуп ушуну талкуулап көрөйүн деп аракет кылып көрдүңүзбү? Жагдайды түшүндүрүп, эмнеге мындай болуп атканын мындай көзмө көз отурупчу аракет кылдыңызбы же кабыл албай койдубу? Мен ошол 31-мартта Азаттыкка интервью бергенден кийин чакыртты президент, бардым, кезиктим. Кезиккенде ал киши айтты, ушу 4-түндө деп Акылбек Күсөнбекович Жапаров келиптир, Эдил Байсалов экөө. Мен 24-түнө чейин кое турайын деп чечтим, Нарис. Дагы иштеш керек экен, дагы бир нерсе такташ керек болуп атат деди. Мен аябай жакшы болду деп экөөбүз кол алышып 24-түнө чейин дагы бир жолугушуу уюштуруп сүйлөшөлү деген пикирде кеткенмин. Сиз түшүндүрүп бердиңиз буга чейинки акыбалды негизи? Мен баардык анын баарын майдалап айтып отурбайм, баарын түшүндүрүп, ошол алтындын запасы боюнча талаш тартышуу болду, президент менен экөөбүздүн пикирибиз келишкен жок. Экинчисинде ушул келишим боюнча көптөгөн суроолор болду мен тараптан, президент тараптан эмне түшүнбөстөр болду, экөөбүз бирибизге түшүндүрүш алган жокпуз. Анан бул экинчи процесс кийинки жолугушууда дагы такташмакпыз, бирок 4-түндө жанагындай кол коюшуп баягы сүйүнүч куттукташып чыгышпадыбы? Мен ошондо бул ошол азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, ошол Эдил Байсаловдордун таасири күч экенин мен ошондо сездиңиз? Көрдүм да, анткени президент өзү айтып аткан, мага ошентип 4-түндө деп келишиптир, жок дегем деп президент мындай өзүнүн позициясында болчу. Бирок 4-түнө көндүргөндүгүндөн кийин мен жеке ушундай пикирде калдым да. Азыр эми кандай болбосун, мына Кумтөргө эмес, бөлөк маселелерде деле ушундай президентти мындай подставить этип койгон жагдайлар четинен чыгып атпайбы? Такталбаган маалыматтар менен берип коюп, президентти айттырып коюшуп, анан мындай ушун мен бул нерсени дагы ушундай сезип атам да. Бул жерде өтө түшүнбөстөр болуп атат да. Бул кишилер жоопко тартылыш керек. Акылбек Күсөнбекович Жапаров боюнча мен комиссиянын төрагасы болгондо эле мен өз пикиримди айтып чыккам. Бул киши Кумтөр боюнча жоопко тартылыш керек. Анткени баардык келишимдерге ушул кишинин катышкан, баардык келишимдер ушунун катышуусу менен болгон, ушул кишинин сунуштары менен жанагындай 2009-жылга чыккан келишимде 13% валовый доходдон алабыз деген ушул кишинин сунушу болгон. Аны өзү видеолорунда тастыктап берген. Ошол себептен бул киши канчалык жакшы иш алып барып, Кыргызстан үчүн жакшы кылган күндө дагы элдин ишеними мындай жок эселе да. Ошондуктан бул жерде кандай болуп кетти, эми бир гана нерсе мына кийинки баскычтар кандай болот? Маселе ушунда туруп атат да азырчы. Кийинки баскычтарда комиссия кандай иш алып барат? Кимдер сүйлөшөт? Мындай айтканда, мына 20-сы эртең эле бир жума калды. Бир жуманын ичинде соттун баарын жокко чыгарып, булар жетишпейт. Анын үстүнө биздин сот 24-түнө коюлду. Кийинки процесс 24-түнө коюлду. Ошол бизди карап аткан судейский составдагы ротация болуп президенттин буйругу менен. Азыр бөлөк чыгып кетти. Эмкиде кайсы судейни кайсы состав карайт? Ал таанышып чыгыш керек. Ал таанышып чыгыш керек иш менен бул процесс бүтпөйт. Анан булар кандай негизде келишимди күчүндө калтырат. Мөөнөт бүтүп калды. Мөөнөт бүтүп калды. Ишенбөчүлүк пайда болду Центерада. Центера 2 сутканын ичинде баардык исктерге бизге болгон доолор, арыздарды алып койду. Анын ичинде дагы бир нерсени басып берип коюңчу, унутулуп бараттыр. Ошол жерде бир пункт бар да, теңиз бөлтүрүк боюнча. Өтө кызыктуу жагдайда
теңиз бөлтүрүккө болгон Центера тараптан доо арыздын баары жокко чыгарылсын дейт бир пунктунда. Ошол эле кезекте Кыргызстан тараптагы эч кандай жоопко тарта албайт деп атат. Теңиз бөлтүрүккө келишимде ушундай Атайын бир адам немес киргизет. бир адамдын кызыкчылыгы, бир адамдын мындай Тагдыры жогору коюлат. ошо конституциядан өйдө жогору туруп калды да теңиз бөлтүрүктүк. Биз ошол боюнча да суроолорду берип атабыз, бирок жооп ала албай атабыз да. Эмне себептен? Макул. Центр тараптан болгон доо арызды теңиз бөлтүрүккө болгон алып салсын. Биз ага макулбуз. Кандай жагдайда болгон биз билбейбиз. Эмне шарттарды коюшканын. Бирок эмне үчүн Кыргызстан тарап жоопко тарта албашы керек. Эмне себептен ушул келишимге киргизип коюп атат. Анткени ал жерде мына 1 жылдан бери ишмердүүлүктү аткарып атат, ага ким жооп берет? Эгер туура эмес иштеген болсо. Эмне себептен алдын ала келишимге жазып, буга особый статус берип коюп атат. Мындай болбойт. Президент мындай көп жерде президенттин жоопкерчилиги бар да. Ушундай чоң иштердечи. Бизде президенттен да жогору, конституциядан да жогору баарын айтканда теңизге абсолюттук мындай эмени бийликти берип коюп атат да. Бул эмне себеп? Вот эмеси ушунда болуп атат. Эң таң калыш нерсе ушул да. Анан ушул биздин азыркы абал көмтөр боюнча туюкка келип калды деп түшүнсөк болот да. Эми мунун келечеги кандай чечиши мүмкүн? Эгер мөөнөт мына бүтүп калды, Центерде шембечилик жаралса, анан аркылындай сүйлөшүүлөр кандай нукта уланышы мүмкүн эми? Бир гана жолу бар. Ушул келишимге барган адамдарды жоопко тартып, ошолорду кандай себепте болгонун иликтеп, сүйлөшүүлөрдү Кайра башташ керек дейсиз. Кайра башташ керек. Сүйлөшүүлөрдү кайра баштап, ушу исктер боюнча эч кандай тоскоолдук кылбаш керек. Эгер международныйга барабыз, утабыз, утулбайбыз, бул биздин маселе. 4 жаран сотко бергенбиз, мен дагы бир жолу айтып коеюнчу. 4 жаран эмне үчүн 4 эле жаран деп суроо болбосун деп биз ушу Октябрь райондук сотунун чечимин колдоо иретинде Кыргызстан боюнча 550 000 кол топтоп келгенбиз. Азыр биздин колубузда турат 550 000 кол турат бизди колдоо иретинде. Анан ал 550 000 кишинин колдоосу булар жокко чыгарып коебу? Бир эле адам жокко чыгарып кое алабы? Экинчиси ушул келишимдин тагдыры кандай болот? Көмтөрдүн тагдыры кандай болот? Ички башкаруу киргенден бери ошол көмтөрдөгү мындай ключевой деп коелук, мындай эң керектүү адистерди булар тездик менен алмаштырып салды да. Биздин кемчилик ошол болуп калды. Ал жерде 15-20 жылдан бери иштеп тасыккан тажрыйбалуу адистер бар эле. Ошол адистерди алып салганга байланыштуу сырттан алып келишти. Мен алардын кесипкөйлүгүнө мен күнөөм санабайм. Жакшы адистер, бирок көмтөрдүн шартында алар азыр 1 жыл, кеминде 1 жыл, 2 жыл ошол жерде жүрүш керек, ошол шартын түшүнүш керек эле да. Ошол кемчиликтер да болуп атат да. Бул жерде өтө чоң. Биз дагы жакын арада ошо чоң жыйындарды өткөзгөн атабыз. Ушу Көлдө, Бишкекте ушундай жыйындарды өткөзүп, бул элдин талабы болуп атат. Ар ким ар кандай айтып атат, жөн эле отурбайсыңарбы, баары чечилип атпайбы? Жок, биз элге коомчулукка жеткизели деп атабыз. Үйүнүбүздү жеткизели. Ачык айкын. Ачык айкын. Суроолор болсо берсин, жооп берели деп атабыз. Эл журтуна мындай болуп атат. Мындай шартта кандай карайлык? Мына эртең ушуну билип туруп унчукпай койдуң деп эртең бизге дагы суроо болбосун деген мааниде биз эртең ушул чоң жыйындарды өткөзөлү деп коюп атабыз. Мына жакын араларда уже официальный уведомление берип бүт баарына ачык. Баардык коомчулукка ачык. Ошол эле мына кергиле, кайрылгыла мына 24-түндө да сот болот, ага да келип мына ачык айкын баарын ачык көрсөтөлү деп атабыз да. Ушул көмтөр боюнча биздин мамлекеттин мүдөөсү, кызыкчылыгы ишке ашпай кала турган болсо, президент мурда айтып келген ой пикир максаттарына жетпей кала турган болсо, коомчулукта мамлекеттик бийлик жетекчилерине карата кандай көз караш жаралышы мүмкүн? Нааразычылык жаралышы мүмкүнбү? Сиз ошо элди аралап жүрөсүз, көмтөр маселеси боюнча көп пикир алышып атасыз. Сиздин баамыңызда кандай акыбал бул жаралышы мүмкүн? Бул сөзсүз болот, анткени азыркы президент ушул 10 жыл аралыгында ушул
Кумтөр маселеси менен жүрдү да. Сыртта да жүрүп келди, андан кийин келип 17-жыл камалып да чыкты. Анан бул маселе боюнча өтө ачык позициясы болуш керек эле да президенттинчи. Тем более экология боюнча өзү айтып келген да. 17-жылда айтып келген, 12-жылда айтып келген, биз сөз тутабыз деген позицияда болчу. Элди нандырып, элге айткан сөздөр бар. Бул моюндагы жүк. Мен дагы жолу айтып коеюн. Мен дагы айткан, Кутманова дагы айткан, азыркы президент Садыр Жапаров да айткан. Экология боюнча биз утулбайбыз, утабыз. Бийлик бут тозуп атат деп ошол убакта бийликти сындап келген да. Азыр мен ошондой эмеге өтүп калдым да, кайрачы биздики ушундай алмашып калды да ордубузчу. Эгер ачык анда элге айтыш керек да, кайсы жагынан биз мындай коркунучтар бар. Эмне себептен болот? Себебин айтпай туруп, баягыны айтсак 3 айдан кийин берем деди. Шотный палатаныкы 2 айдан кийин берем дейт. Анан мындай биздин суроолор ачык тийден калып калып атпайбы? Жоопсуз калып атат да. Анан биз президентке каршы эмеспиз. Мындай туура түшүш керек да. Биз болгон ачыгын айтып атабыз. Ошол президентти анга сүйрөп бараткан адамдарды атын айтып атабыз. Мындай иш болбойт. Ал адамдарды ертсеңиз анга түшөсүз, эртең ушуга баратасыз, өзүңүз айткан сөзгө өзүңүз каршы келатасыз деп айтып атабыз да. Далилдеп берип атабыз. Цифра менен, мыйзамдар менен баарын тастап берип атабыз да. Анан бул жерден президент ойлош керек да. Эгер коомчулук чынында коомчулукта бул суроолор өтө көп. Мен кайсакка барбайм, аш тойго барбайм, ушул гана суроо болуп атат да. Акыркы 10 күндө ушул гана суроо болуп атат. Кандай болот? Туурабы, туура эмеспи? Карапайым ушундай эле суроо берет да. Ал мыйзамындагы цифраны да карабайт. Президенттин азыркы жүргүзгөн саясаты туурабы Кумтөр боюнча? Анан мурун мынтип айтпады беле, анан азыр мынтип атпайбы? Болду. Ошончо адамга түшүндүрүп бериш бул президенттин милдети, элге жооп бериш керек да. Эл шайлады. Элге ачык болуш керек да. Баардык нерсе ачык болсо, анда күмөнчүлүк азаят да. Канчалык жабык эшик артында карап 2 ай, 3 ай дей берсе, анда ошончолук элдин күнөм санасы көбөйө берет, күндөн күнгө. Бизде азыр Кумтөрдө канча алтындын запасы бар? Ал кандай методдо касып алуу деңгээлинде, маселен, шахтовый методго өтүш керек деп атат да, баса экологияда өтпөйбүз. Эгер биз шахтовый методго өтпөй турган болсок, үстүнөн казып ала турган болсок, баягы центранын акыбалын кайталайбыз да. Анан шахтовый метод менен казат турган деңгээлде канча алтыныбыз бар? Ачык карьердин негизде канча турган алтын запасы кандай? Анан жанагы калдыктарда сакталган алтындардын запасы канчалык? Ошонун баарын иштеткенде жалпы көлөмдө канча алтыныбыз турат азыр? Биз пайда көрө турган эгер. Жер астында акыркы мына Госгеологиянын маалыматы боюнча бул 170 тонна алтын. Жер астында. Жер астында турат. Анын казып алынуу жолу бул труднодоступный деп коет, баягы катаал шартта казылуучу алтындарда. Ошол эле ТОда жазылган 2009-жылкы келишимде дагы турат. 160 тоннага жакыны бул жер астында казылыш керек деген, шахтовый метод менен казылыш керек деген договорлор бар болчу. Бирок аны аткарбастан булар ачык карьер менен баягы жеңилдикти качырышкан да, жеңилдиккечи ошон үчүн казып келишкен. Азыр деле ошол иш кайталанып атат. 1 жылдан бери ошол эле жылдан бери тегиз бөлтүрүп айтып атат. Биз буга 1 жылда кире албайбыз, 2 жылда, 3 жылда барып киребиз деп атат да. Бирок макул, анысына да макул болот. Бирок кантип киресиңер? Кана проектиңер барбы деген жооп жок болот. Жоопко суроого жооп бере албайбыз. Техникалык, экономикалык негиздеме жок да бул боюнча иштелип чыккан. Жок, буга чейин бар болсо анда эртең көрсөтүшсүн. Мынакей мынча глубина киребиз, мынча длина болот, бул жерде турат, кайсы карьерди казылат, кандай казылат, кайсы жерде богатуруда турат, кайсы жери канчалык процент менен чыгат, ошонун баарын мындай аныкташ керек да. Бирок булардын азыр жер астына казуу эле эмес, жер үстүндө ушул ачык карьерди казып алуудагы азыр мүчүлүштөр болуп атат. Анткени бул георазведка деп коет.
1 жыл аралыгында георазведка жумушун токтотуп койгон. Жанагы подрядный организацияларданчы ушу 1 жыл бою 5-6 жолу тендер өткөзүштү. Ушул георазведка боюнчачы. Жергиликтүү компаниялар канчасы берди, бирок бирөөсүн да калбай, мен айткан жана Монголия, Турция, Австралия компанияларын киргизип иштетти да, бирок алар да жыйынтык бере албай атат да. Азыр эми ушундай тура турган болсо, дагы эртең булар мындай да 1 жыл астыга жүрүш керек да. Кеминде. Эртең бул жерди казабыз, анан бул жерди казабыз деп мындай плановый эме болуш керек. Бирок азыркы күндө токтоп калды мына. Ошол план азыр жетишпей атат да. Эгер жетишпесе, эртең кайсы жерди казат? Баягы хвостохранилищаны үстүн казды. Буровой техника киргизип, ошо австралийский компания кирдик деген. Булар ошо жерди бурт этип атат. Ал бул кооптулук да бул деген өтө коркунучтуу болот да. Аслында вечный мерзлота бар дейт, муз бар дейт, бул жаранка кетет, трещина кетет, клёнканын баары эмне болду, ал боюнча да мындай бир маалымат берип коюш керек да. Биз дагы ошол боюнча суроолорду бергенбиз. Эмнеге ошол хвостохранилищанын үстүндө георазведка жүрүп атат? Ал 200-100 метрге чейин, 200-300 метрге чейин бурт этишет казгандачы. Анан буга ким жол берди? Эмне себептен ал жерди казып атасыңар? Ал жерден баягы иш жүргүзүп атасыңар дегенчи. Буга мына эч бир маалымат жок да. Мындай айтканда, өзүмдү өзүм билем, өтүмдү төргүлем деген иш жүрүп атат. Теңиз бөлтүрүк 2 жерде иштеп атат азыр. Кумтөр ошол эле убактылуу башкаруу үчүн. Андан кеттик деп айтылып бирок официалдуу түрдө азыр Кумтөр Gold компаниянын убактылуу башкаруучусунун милдетин аткарып атат. Экинчи жанагы Наследие Кочевников. Ошол көчмөндөр мурасын башкарып отурат. 2 жерде отурат. Көчмөндөр мурасына лицензияларды арт-артынан алып атат. Күчкө салып, ар кандай жол менен ушундай бир эме менен туура эмес иштерге да барып атат да. Ал боюнча да кене маалыматтар шашпай беребиз. Ал боюнча материал чогулуп атат. Ошол эле мезгилде Кумтөр Gold компаниянын бухгалтери бар. Какчакеевдин баласы Токтогулов Рысбек деген. Ошол эле жигит теги бухгалтерин ушул эле кочевникке акча которду атат да. Бул жерде отурат, акча которуп өзүнүн акча которуп, кайра бул ишканага котортуп атат да. А бул ишканага түздөн-түз которууга Кумтөрдүн мыйзам жол бербейт деп атат. Карап көрсөңүздөр, бул через казначейство ар кандай эме менен келиш керек да, процедура бар. Жолу менен. Анан 2 жерде отуруп алып, бул ошол бул жерден жумуш жок, бул план проектиси жок. Кочевниктерди эме негиздегенде мына кара кече боюнча иш алып барабыз деген. Азыр ал жерге Карек деген дагы бир үстүнө дагы бир фирма ачып коюшту. Мамлекеттик. Ал жерде кыргыз көмүрү турат. Же кыргыз көмүрү иштейби, же ошол Карек деген иштейби, же көчмөндөр мурасы иштейби. Мына ушундай башламан. Булар кандай иштейт? Булардын канча штаттык эмеси бекилген? Кандай иш, эмне иштерди алып барат? Госгеологиядан болсо өзүнүн процедурасы бар госгеологиядачы. Жанагындай тендерге чыгарып, аукционго чыгарып, кен байлыктарды алганда. Анан булар кандай иш аракет кылып атат, мен бул дагы өтө, бул өзүнчө бир маселе болсо, чоң маселе бул. Чоң маселе да, бул Кумтөрдөн сырткары. Иликтеш керек да. Бул теңиз бөлтүрүктүн азыр мына биз акыркы 3 күн, 4 күндө ушул дагы бир сырдуу конок деген бир эмени чыгардык да, кимдер келди депчи. Канча миллиондор короп ушуларды коноктоп атасыңар деп суроолор берип атат, бирок жооп жок болуп атат да. Биздин социалдык баракчаны карасаңыздар, ошол жерде да турат да. Бул боюнча да өтө кызык материалдар бар да. Анан муну иликтеш керек. Мен ушул коомчулукка дагы журналисттерге айтат элем да. Теңиз бөлтүрүк боюнча өтө чоң материалдар даярдап чыкса, ошол эле правоохранительный органдар бүт барын кийин кеч болуп кала элек да. Азыр элге жарыялашыбыз керек да, ачыкташыбыз керек. Жакшы болсо жакшы, жаман болсо жаман. Анда ачык айтсын барын. Биз ушу Кумтөр маселесиндечи экологиялык чоң жаңылыштыктар кетти, катастрофалар болду. Анан жанагындай Кумтөрдү карьер аябай барамкы болуп
тереңге чейин кирип кетпеди. Ушуну рекультивация жүргүзүүдө, калыбына келтирүүдө биздин күч жетеби? Биз мурда калыбына келтире алабыз. Бул азыркы учурда да күмөн жаралып атат да, бул ушу ойдон калып калса эмне болот деген коркунуч, кооптуктар айтылып атат да. Сиз кандай көз карашасыз да ушу боюнча? Центральный карьерди баарын түздөп калыбына келтириш мүмкүн эмес. Бул канадалык компания турганда дагы ушул жооп беришкен. Азыркы убактылуу өкмөт келгенде дагы азыр ошол жерге хостохраничаны ошол жака бурабыз деп атат. Ошол жерге мындай жанагы фабрикадан чыккан калдыктын баарын ошол центральный карьерге куябыз деп атат да, планы бар. Бирок мен ал жерге куюуга мүмкүн эмес, анткени ал жылып атат, анын астында мөңгүлөр бар. Бул да техникалык коопсуз да. Ошонун баарын эсептеп чыгыш керек. Бул туура эмес. Хостохранича бул бөлөк, алыс, мындай коопсуз жерге көчүрүлүш керек эле. Ал боюнча иштер жүрүш керек. Бирок тилекке каршы 2 жылга чейин азыркы хостохранича мындай иш алып барбай эле биз куя беребиз деп атат да. Ошол себептен жанагы жергиликтүү 15 компания ошол жерде эсечи да хостохраничаны жылына укрепление кылып турчу. Бекемдеп. Анан мен баягы специалисттер менен сүйлөштүм. Ошол жааттагы кесипкөй адамдар менен сүйлөшсөм, алар айтат: "Ооба, туура" дейт. 1 жыл 2 жылга чейин хостохраничанын эмеси бар дейт, кармай турган мүмкүнчүлүгү бар дейт. Бирок биз форс-мажордун обстановканы эсептешибиз керек дейт да. Аны жылда көбөйтүп, алдын алып көбөйтүп турушубуз керек дейт. Анткени быйылкы жылга чыдайт деп 2 жылга чейин толтуруп куюп салсак, ар кандай шарттар болот да. Ошон үчүн булар алдын ала 1 жыл 2 жыл мурун алдын ала да бийиктеп турушубуз керек деген сунуштарын берди да. Анан мен кагаз жүзүндө түзүп бергиле деп атам азыр. Эгер хостохраничанын канча масса турат, канча обтекаемостьта ушул эме басым болуп атат, ушул платина өзү искусственный платина да. Ошол эки выдержать, не выдержать деген эмелери бар да, чыгарып бериш керек да. Эгер теңиз бөлтүрүк мойнуна ала турган болсо, кагаз түрүндө. Бирок бул дагы человеческий фактор болуп калат да. Ким жооп берет? Маселе ошондо туруп атат да. 15 компанияны түшүрүп атат азыр ошол жергиликтүү. Ишсиз калып атат. Анын ичинде ошол 15 компания, мен дагы бир жолу айтып коеюнчу ушуну. 15 компания 2 жылга контракт алган. Булар 2 жылга контракт алып жумушсуз болот да, булар лизингге көптөгөн машиналарды алып алган. Андан кийин ошол эле жумушчулары булар дагы ошол 2 жылга расчет жасап, ушу ишсиз болот деп дагы кредит алып алган жарандарыбыз бар да. Азыр баарын эсептей турган болсок, 700-800ге жакын, 1000ге жакын адам жумушсуз калып атат. Алардын иш эмеси кандай болот? Ошол маселе азыр райондо ошол маселе коюлган да. Митингге чыгабыз деп атат. Талабыбызды коебуз деп атат. Бирок жооп жок. Нарис мырза, атайын убактыңызды бөлүп келип маек бергениңизге ыраазычылык билдирем. Ден соолукта болуңуз. Рахмат.